Assalamu alaikum, hurmatly mekaniштер. Бүгін 5 январ. Iskol mehmonxonasining жанында кирүүгө аракет жасап атам. Бирок бүт курчап милициялардан каратып коюптур. Киргенге тыюу салынат деп айтып жатышат. Урматтуу мекеништер, бүгүнкү Iskol mehmonxonasынын акыбалы мындай акыбалда турат. Дагы деле бузуу иштери жүрүп жатат азыр ушул убакытта. Мүмкүн болсо мен сиздерге аянты канча ушулар боюнча дагы өзүңүздөр интернеттен карап көрсөңүздөр жакшы болмок. Бирок көбү билбейт экен бул мейманканасы кайсыл жерде жайгашкан. Чындыгында бул жака келбеген адам бул жерди билбейт деле. Ориентир катары айтып коеюн. Достор, мен турган жер мына Фламинго бакчасы бар. Бул жерде жаш балдарды алып келип ойнотуу паркы деп коет. Бул дагы илгери менимче ушул Iskol мейманканасы бар бирдей убакта курулса керек. Аны мен билбейт экенмин. Так бирок достор, архитектурада жана ушундай бир кооз куруп жасашкан. Мына брусчаткаларыны, мындай шиттерини, мындай римский дейбизби же ошол илгерки талкаланып кеткен бир крепостьтин хайкелини ушундай кылып жасашкан. Бул ушундай образ жасалса керек. Бирок ушундай образ жасалган, ал көрүнүп эле турат достор. Талкаланган эмес. Бирок укмуш жасалган. Эми ушунун жанында эле достор Фламинго деп интернетте жазсаңыздар көрүнүп билинип турат. Ошонун жанында эле Iskol мейманканасы жайгашкан. Мына тосулуп турган забор ал жактан бирден бери ушул бүт Iskol мейманканасына карайт забор. Забордун арт жагы Iskol мейманканасы. Достор, ушул күндө мына сиздер көрүп жаткандай азыр айнек рамкалары жок. Үстү ушинтип талкаланып бузуп атышкан убактысы. Бирок достор, 2020-жылы 4-октябрдан кийин тополоң болгондо чейин алдагы турган рамкалар, алюминий рамкалардан бери бүт бардыгы аварийный ситуация акыбалда эмес, бир жакшынакай сонун турган объект болчу. Бул жерде бүт баарынан сурасаңыздар билет. Бүт баары билишет. Интернеттен карасаңыздар дагы ошол 2020-жылы 4-октябрдан кийинки ушул жерде чоң митинг болгон. Ошол митингде дагы видеосунда так көрүнүп турат. Ар бир айнектин рамкасы турганын көрөсүздөр. Ошонтип 4-октябрдан кийин ошол эле басып алган, ушул Iskol мейманканасын басып алган жана ошол убакта ызы чуу жараткан адамдар бул жерди талап тоноп кеткен деген маалымат баарыбызда тарады, баарыбыз билебиз аны. Ошондон кийин эшик рамкалары жана керектүү буюмдар көп нерсе талкаланып жокко чыккан деп интернет блогтарында жазылып жүрөт. Аны да билесиздер. Достор, ушул акыбалда турат. Эми достор, үстүндө экскаватор турат. Мен азыр мүмкүн болсо ушуну айланып мен сиздерге аянтыны келип көрөм дегендерге бүт баарын көрүп кетиңиздер демекчимин. Жанакында дагы айткан болчумун, келгиле мен сиздерге экскурсия жүргүзөйүн депчи. Бул авариялык акыбалда анда мындай деп жаткандар бүт баардыгы адашат. Авариялык акыбалда жаткан имарат эч убакта үстүндө экскаватор, ал дагы көрүп атасыздар крышасында.
ошол жерде азыр мен бул жагынан айланып өткөндө көрүнөт. Экскаватор иштеп турат, үстүндө экскаватор бузуп атат достор. Ошондо дагы титиребей, калтырабай, бузулбай турган имарат бул авариялык акыбалда турат деген белги эмес. Ушул жерде билгендер баары билет. Мына достор, азыр экскаватордун үндөр угулуп атат, көрүп атасыздар. Бул азыр мынау забор бүткөндөн кийин мына темир тосмо, бул дагы Искол мейманканасына тиешелүү. Керек болсо достор, ушул темирден жасалган тосмо ушундай качественный жасалган достор, аябай сапаттуу бир укмуш. Азыр ушундай тосмолорду темирден жасап, ушул күнү жасай турган болсо, бул бийлик кечирип эле койсун. Талкаланып, эч ак бүтмөк. И дагы деле бүтөт. Азыр эми булар талкалап бүтүп, буюрса могу темирлерден бери алмаштырышса керек. Бирок биз чакырып жасап атканыбыз бир эле. Достор, кайдыгер болбосоңуздар, бардыңыздар дагы айтып деңиздер, мыйзамдуу чакырып бул токтотуп, имаратты реконструкция кылдыртып, реконструкция кылып иштетүү киле деген эле чакырып жасап атабыз достор. Мына ушулардын баардыгы ушул жерлерде ошол 84-85-86 жылдары эгилсе керек. Азыр ушул убакытта бузуу иштери дагы деле жүрүп атат достор. Мына үнүн угуп атасыздар. Үнү так даана угулуп турат. Азыр мен сиздерге үстүндө турган экскаватор сиздерге көрүнөт. Мына бул жакта мындай милиция формасындагы биздин жарандар колдоп коргоп бастырып коюшуптур. Бул жерлер ачык болчу. Тунеке менен жаап салыштыр. Буларды дагы кайсы убакта жапканын билбейбиз. Бирок булардын баары ачык болчу. Бул жерге келип кетчүбүз дайым эле. Көрүп ичине чейин басып барып көрүп чыкчубуз. Бул убакытка чейин достор, бул объект, бул имарат мамлекеттен органдары жайытабыз. Мына тигине көрүп атасыздар достор. Үстүндө экскаватор турат. Ушул акыбалга алып келген. Мына мейманкананын азыркы акыбалы. Бир жакшынакай, бир сонун акыбалда турган мейманкананы бузуп ордуна башка имарат курабыз деп атышкандары менимче ойлойм туура эмес деп. Бирок баардык жарандар деле айтып атышат, билгендер баары айтып атышат, туура эмес кылып атышат деп. Ушундай бир чоң экскаваторлор менен буза албай аткан имаратты булар бузуп ордуна башка объект курабыз дегени туура эмес деп ойлойм достор. Сиздер да өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар. Бул объект авариялык акыбалда жатып турат деген бийликтин өкүлдөрүнү мен керек болсо жөнөкөй жаран катары ошолор менен МЧС болобу, башкасы болобу, баары менен спорлошсо да болот, тең ката сүйлөшсө да болот. Утулат достор. Себеп дегенде бул объект авариялык объектте турса, авариялык акыбалда турса, анда кантип үстүнө чыгып экскаватор менен араң талкалап бүтүшө албай атканына мен эч акылым жетпейт достор. Мына бул проспект Мира, Манас көчөсү деп коебуз. Тынчтык проспекти деп коет. Ошондон оң тарапта бул Искол мейманканасы. Убактыңар болсо достор, келип көрүп кетсеңиздер сонун болот. Себеп дегенде бул
бузулуп жаткан убактысы жакын күндөрү мындай акыбалда булар бузуп бул жер тегиздеп коет. Сиздер кийин бул жерде эмне бар экенин билбей жүрөсүздөр достор. Ошондуктан жөн гана келип көрүп кандай биздин имарат бар экенин эле көрүп койсоңуздар болот достор. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул мына көк бул ушул мейманкананын тосмосу. Бул тосмо кийин коюлду, кече жакында коюлду. Мына өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Бул тосмо ал жакта болчу, мына ал курулуп турган зданиянын ар жагында болчу. Бул жердин арты баары ачык болчу. Бул Украинанын посольствосы. Мына забордун жаңылыгы. Менимче ушул баскан элдер, чоочун элдер бузуп талкалап аткан убактыбызда мешайт этпесин деген ойдо кылышты окшойт. Бирок убактылуу кылынып турганы көрүнүп турат. Мына бул Украина посольствосы, Украина элчилигинин имараты. Мына көк. Эми достор, бул жерде мейманкананын мен сиздерге арт жагынан көрсөтөм азыр. Жаңы дагы да айтам, жанакы авариялык акыбалда турат бул имарат дегендерге спорлошууга чакырам. Архитектура керек болсо ошол бузууга МЧС береби, дагы кимдер берет уруксат, ошолордун баардыгы мындайча айтканда калп айтат. Монтип кыргыз жарандарын коргоого атайын камап коюп коюштур. Бул воротаны дагы, бул темирди дагы сварка менен кайра оңдоп түзөп коюштур. Бул жерде мындай эч кандай тосмо жок болчу. Бул жагы ачык болчу. Мындай кирип эч жака чейин басып айланып чыгып кетчүбүз. Бул жак тосмо дагы мейманканага карайт. Бул жагы дагы мейманканага карайт. Достор, аянтын көрдүңүздөр. Аянты ушундай чоң. Бир аз караңгы убактарда келип кеткен убактыларыбыз болду. Бирок сиздерге дагы канча бир убакыттан кийин көрсөтүп коеюн деп чечтим. Бул ушул аянты. Бул жер дагы Эскөл мейманканасынын территориясына караса керек. Андан ары Манас айылы. Манас айылы. Бул жакта Манас айылынын деген имарат бар. Көпчүлүгүңүздөр бул жака үйлөнгөн убакытта, свадьбада келип сүрөткө түшүп кетесиздер. Мына достор, ушундай бир акыбалда турган мейманкана. Аябай чоң достор, объектиси, участок аябай чоң. Бул сары таш менен курулган здание. Азыр ушул убакытка чейин жакшы талкалап бүтүшө албай атат. Аны дагы көрүп атасыздар достор. Объект өтө чоң. Бул жерге кызыккандар мурдатан көп болгон экен. Эмне демекчибиз достор? Эмне демекчимин? Бул күндөр өтөт, бирок талкаланып бүтүшү мүмкүн. Талкалап дагы деле жетишпей атышат. Ошондой чоң жанагы асфальтты талкалаган, бульдозерди, экскаваторлор менен талкалап бүтө албай аткан бийлик бул жерде бузуп өтө чоң жаңылыштык кылып атышат. Жөн гана реконструкция кылып, калган жерлер территориясы ошончо болчу. Ошол территориялардын ордуна жөн гана кура берсе болмок деген ойду айтмакчымын. Ийгилик достор. Ийгилик достор. Баарыбызга кайдыгер болбой ушундай. Азыр көрсөтөм силерге дагы. Көпчүлүк айтып атат, бул авариялык акыбалда болчу, анда мындай деп. Караңгы элбиз дагы деле.
комментарий жазганды билбейбиз. Бир туура эмес жазып, башка эле нерселерди обсуждение кылып, бир жылдыз эжебиз кулап түшсө аны обсуждение кылып, кыскача бир өтө караңгы эл болдук биз. Кудай буйруса, бул күндөрдө өтөр, караңгылык да кетер бизден. Баарыңыздарга ийгилик достор. Кайран гана ысык көрмөймүн касы. Ушундай достор, баарыбызга ийгилик. Жөн гана айтарым, кайдыгер болбой. Ушундай нерселер бузулуп, талкаланып жатканда реакция кылып койсок болмок. Бирок реакция кылбай, башка бирөөлөрдүн жаман жактарыны чукулап, башка бирөөлөрдү жамандап, дагы деле айтам, бир аз туура эмес маалыматтар болсо, алардын артынан кечке түшө калып, эл болдук. Бирок Кыргызстандын келечегине ушундай Кыргызстандын, Бишкектин тарыхыны көрсөтүп турган имараттары бузулуп атканда кайдыгер болуп отуруп алганыбыз бул акылга сыйбастык. Рустам Атабаев дейт, эч кимге пайдасы жок буза берсин дейт. Сизге пайдасы жок болсо, бизге пайдасы бар, Кыргызстанга пайдасы бар. Ошондуктан ийгилик достор баарыңыздарга. Аманчылык, тынччылык болсун. Бийлик өкүлдөрүнө дагы инсап берсин, ыйман берсин. Менимче бирөөлөр алдап жерине кызыгып аткандыр. Же болбосо бирөөсү имаратты бузсак жери тегиздеп документтерин жокко нольго түшүрүп, кайрадан башка объектилерди куруп, көп нерсе иштетсек болот деген идеяларды айтып алдагандыр. Дагы бир маселе, Асман шаары курула электе проектилерини көрсөтүп, футбольный аянтча курула электе проектилерин көрсөтүп аткан бийлик ушул жердин ордуна имарат курулат деген бийликтегилер бир да жолу ушул жердин проектисин көрсөтпөгөндөн кийин, булардын бузуп бүткөндөн кийин каалаганда калчайбыз дегени. Макул, бузуп башташты, бузу беришсин, анда жок дегенде элге проектисин көрсөтүп, мына моундай объект болот, ушундай болуп кылдан, ушундай объектиден биз бир карыш кыл чайбай ушундай объект курабыз десе, мүмкүн эл макул болот. Бирок проектисин дагы да талкалабыз. Проектисин тез арада көрсөтүп, элге көрсөтүп коюшсун. Кандай имарат курулат? Айтып атышат, Министерство кабинетинин объектиси болот, отурган жерлери болот деп. Макул, резиденцияга жакын ал курулсын. Бирок дагы эмнелер курулушу мүмкүн? Ошолор чоң ой жаратат. Рустам Атабаев, аман болуңуз, ийгилик. Баарыбызга кайдыгер болбоңуздар, самый главный.